Эгерде сиздерде укуктук суроо бар болгон болсо, экрандагы WhatsApp номер аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Ар бир суроо ээсине эфир аркылуу, эфирден сырткары жооп бергенге аракет жасайбыз. Бизге бүгүнкү күнгө чейин келип түшкөн суроо ээлерине жооп берүүнү улантабыз. Шайлоо боюнча маалымат берип коюңузчу. Мен шайлоого барбай койсом эмне болот? Себеби тууганым бир партиядан, досум бир партиядан талапкер болуптур. Экөөсү тең мага келип, өзүн шайлоону суранып жатышат. Шайлап бүткөндөн кийин кимди шайлаганымды билип коюшат деп угам. Экөө тең капа болбош үчүн кантип шайлоого барбай койсом болот? Негизинен сиз шайлоого барыңыз. Шайлоо жөнүндө бир аз маалымат берейин. Негизи биз демократиялык мамлекетпиз. Демократиялык мамлекет деген бул элдик бийлик деген. Демек, мамлекетти эл башкарат. Эл мамлекетти кантип башкарат? Өзүнүн мындай шайлоолор аркылуу, өзүнүн референдум аркылуу, бул мыйзам кабыл алуу менен, өзүнүн депутаттарын, өзүнүн өкүлдөрүн шайлоо аркылуу мамлекетти башкарат. Алсак, референдумду айтайын. Референдум деген бул эң башкы мыйзам болгон Кыргыз Республикасынын конституциясын кабыл алуу үчүн болуучу мындай шайлоо. Эл өзүнүн баш мыйзамын, эң негизги мыйзамын, биз кандай жашашыбыз керек, биз кандай мамлекет болушубуз керек деген маселени эл өзү чечет. Аны дагы ушундай добуш берүү жолу менен чечет. Ал эми өзүнүн демек эл өкүлдөрүн, депутаттарын өздөрү шайлап, өздөрүнүн өкүлдөрүн шайлап жогорку кеңешке алып барат. Жогорку кеңеш өкмөттү түзүп, мамлекетти башкарат. Сиз өзүңүздүн демек шайлоого барбай коюштун мындай айласын издебей, ошол укуктук мамлекетте жашагандан кийин, демек демократиялык мамлекетте жашагандан кийин ар бир жаран демек өзүн ошол шайлоого катышып, өзүнүн тиешелүү, өзүнүн керектүү, өзүнүн ишенген партиясын шайлаш керек. Бул эгерде сиз экөөсүн тең, мына жогоруда айттыңыз, бир партиясында досум, бирөөсүндө тиги тууганым деп жатасыз. Эгерде тууганыңызды же болбосо досуңузду шайлагыңыз келбесе, анда сөзсүз түрдө катышып өзүңүздүн пикириңизди билдириңиз. Сиз Кыргызстандын жараны катары, ал жерде барына каршы деген, же болбосо экөөнөн башка партияларды дагы сиз өзүңүз мындай шайлаганга толук укугуңуз бар. Ошондуктан мындай кайдыгер карабай, мамлекеттин тагдырына кайдыгер карабай, сиз сөзсүз шайлоого катышышыңыз керек. Бул сиздин атуулдук милдетиңиз. Ошондуктан мен сизге ушундай жооп берейин. Эл бул бийликти, мамлекетти эл башкарат. Демек жогорку кеңешти, депутаттарды өздөрү шайлап, демек ошол эл ошол бир адамды өкүл кылып жогорку кеңешке жөнөтөт. Демек ишеним кат бергендей эле түшүнүк. Жергиликтүү кеңеште дагы ошо айылдык депутаттарды дагы эл өзү шайлап, ошол депутаттар аркылуу айыл өкмөт шайланат. Демек бардыгын эл чечет. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын президентин дагы эл өзү шайлап, өзү тандап, каалаган адамына добуш берип, өзүнүн президентин өзү тандап алат. Ал эми добуш сатуу, добушун сатуу, добуш сатып алуу бул мыйзамга жат көрүнүш, же болбосо бир кандайдыр бир аракеттерди жасоо, коркутуу, үркүтүү, же ушул бир партияны шайлоого мындай мажбурлоо, булардын бардыгы кылмыш болуп саналат. Эгерде мындай учурлар катталса, токтоосуз түрдө укук коргоо органдарына кабарлоо зарыл. Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2-берене Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы болуп саналат. Кыргызстандын эли өз бийлигин ушул Конституциянын жана мыйзамдардын негизинде түздөн-түз шайлоолордо жана референдумдарда, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын системасы аркылуу жүзөгө ашырат.
Мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка олуттуу маселелер референдумга коюлушу мүмкүн. Референдумду өткөрүүнүн тартиби, референдумга коюлуучу маселелердин тизмеги конституциялык мыйзам менен белгиленет. Шайлоо эркин болуп саналат. Жогорку кеңештин депутаттарын, президентти, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын депутаттарын шайлоо жалпы тең жана түз шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү менен өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоого укуктуу. Мамлекеттик мыйзамда белгиленген ар кайсы социалдык топтордун мамлекеттик органдагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, анын ичинде чечим чыгаруу деңгээлинде өкүлчүлүк үчүн шарттарды түзөт.